Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Каракоо айылында жаңы заманбап спорт зал ачылды. Спорттордогу апрель элдик революциясынын баатыры Айтбек Сагынаевдин аты ыйгарылган. Ден соолукту чыңдоо борбору Ысык Көл өнүктүрүү фондусу жана Тоң райондук акимчилигинин демилгеси менен курулган. Спорт залды салтанаттуу ачуу үчүн айыл эли, коомдук ишмерлер жана апрель баатыры Айтбек Сагынаевдин жакындары келишкен. Сагынаев Айтбектин бир тууган иниси болом. Бүгүнкү иш-чара мына өнүктүрүү фондунан биздин областтын өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен салынган спорт залдын ачылышын өткөрүп атабыз. Буйруса бул спорт залыбыздан келечекте Кыргызстандын желегин желбиреткен жаштар чыксын, айылыбыздын атын алыска тааныткан жаштар болсун. Көчө мына футбол, волейбол оюнубуз өтүп кетти. Бүгүн мына эрежеси эр уруш болгонтат. Буйруса элдин берген батасы тийсин. Ушул айылыбыздан дагы ушу мен Айтбек байкем окшогон көптөгөн баатырлар чыксын. Айтбек Сагынаевдин жердештери баатырдын жаркын элесине арнап волейбол, кичи футбол жана эрежесиз эр таймаштан мелдештерди өткөрүштү. Биздин өлкөдө кайсыл гана спорттун түрү болбосун, чоң спортто ийгиликке элеттен чыккан балдар жетишип жатканы талашсыз. Бул спорт залдын салынышы да элеттик балдар үчүн жакшы өбөлгө болуп турат. Тоң районунун Актерек айыл аймагында Каракоо айылында спорт комплекс ачылып атат. Бул ушу айтып коюшум керек, ушу Ысык Көл өнүктүрүү фонду эсебинен салынды. Бул эми районубуз үчүн, айыл үчүн абдан жакшы иш болуп атат. Мына ушул жерде спорттун волейбол, футбол түрү боюнча биздин райондо абдан жакшы акыркы кездерде ийгиликтер жаралып атат. Ошол ийгиликтерди мындан ары дагы көбөйүшүнө ушул спорт зал абдан жакшы салымын кошот деген ойдомун. Бүгүнкү күндө ушул спорт жагына көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат да. Мына жакынкы эле 2 жылдын ичинде ар бир айылда мини спорттук аянтчалар, спорт комплекстер. Андан тышкары биз ушул тышка, Кыргызстандан тышкы мелдештерге катышканга спорттук биздин өзүбүздүн спортсмендерге жол киресине чейин деген ушул каржылоо эмелерин чечип берип атабыз. Ошонун негизинде мына Кудайга шүгүр мелдеште деген өзүнүн жакшы көрсөтүштөрдү алып келип аткан спортсмендер бар. Бүгүн 17 апрелде футбол боюнча АФК кубогунун тайпалык баскычынын алкагында беттештер уланат. Экинчи турда Дордой клубу Тажикстандын вице-чемпиону Худжан клубуна конокко барса, Алтын Насыр клубу Истихлол клубун кабыл алат. Худжан Дордой беттеши Худжан шаарындагы Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгы аталышындагы стадиондо Бишкек убактысы боюнча 17:00 башталат. Ал эми Алтын Насыр Истихлол беттешине Түркмөнстандын борборундагы Ашкабад стадионунда 18:00 старт берилет. Алгачкы турда Дордой клубу Алтын Асырды Бишкек шаарында кабыл алып, беттеш 1-1 эсебинде тең чыгуу менен жыйынтыкталган. Ал эми Истихлол Худжантты 3-0 эсеби менен жеңип алган болчу.